Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субханала тағала чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субханала тағала мына ушундай берекелүү куттуу күндү аткарган бардык дуа тилектерди, Куран зикирлерди жана жума намазыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Аллах субханала тағала Кур'ан Каримде аузу биллахи минаш шайтанир ражим кул хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун иннама ятазаккару улул албаб. Садақаллаху азим. Бул аятта Аллах субханала тағала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалама кайрылып айтып атат. Пайғамбар айтчыгын дейт, илимдүүлөр менен илимсиздер бирдей боло алабы дейт. Чындыгында биз карай турган болсок, илимдүү менен илимсиздин билими жоктун айырмасы асман менен жердей болот. Мына ошондон дайыма биздин динибиз илимге, билимге дайыма үндөп чакырып келип, биздин ислам динибиздеги эң биринчи Кур'анда түшкөн аяттагы сөз да бул икра, оку деген түшкөндүктөн биздин динибизде мына ушул илимге, билимге өтө зор маани берилет. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн көптөгөн хадистеринде дагы дайыма билим алууга, жан дүйнөнү байытууга, акыл пикирди байытууга, көп маалыматтуу болууга, ошонун негизинде жан дүйнөнү тазалап, адеп акылактуу болуп, элге, жерге пайдасы тийген билимдүү адам болуп жашоо өткөрүүгө дагы пайгамбарыбыз дайыма өзүнүн хадистеринде үндөп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин" дейт. Караңыз, пайгамбарыбыз айтат, илим талап кылуу, илим алуу, билим алуу ар бир момун мусулманга парз деп эсептелинет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакшы бир хадисинде мындай деп айтат: Бұл хадисте bir Мадинада жашаган киши bir хадисти угуп, ал хадисти ошол Абу Дарда радиаллаху анху айткандыктан, ошол учурда Абу Дарда Дамашкта жашагандыктан Мадинадан Дамаскка атайын ошол хадисти угуу үчүн барганы мына ошол хадисте айтылат. Кийин Абу Дардага барып жолуккандан кийин ошол хадисти сиз айткан экенсиз, пайгамбардан уккан экенсиз, ушуну мен укканы келдим дегенде, Абу Дарда сурайт экен: "Сен бир соода үчүн келген жоксуңбу?" десе, "Жок, соода үчүн келген жокмун." "Башка бир муктаждык үчүн келдиңби?" десе, "Жок, ал үчүн да келген жокмун" дейт. "Же бир тууган башкаларды зыярат үчүн да келген жокмун. Болгону мен ушул хадисти силерден укканы келдим" дегенде, ошол Абу Дарда ушул хадисти айтып берип атат: "Самихту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул", мен пайгамбарыбыздан уктум дейт: "Мен салака тарикан яптагы фихи илман салакаллаху бихи тарикан илал жанна" дейт. Кайсы бир адам илим жолуна түшүп, илим талап кылган болсо, ал адамдын бейишке болгон жолу жеңил болот дейт. Аллах субханала тағала ошо илимди талап кылып, ошого амал кылып, ал илимди үйрөнгөндөн кийин башкаларга үйрөтүп, демек анын жашоосу бейишке карай жол деп эсептелинет экен. Ва иннал малаиката ла тада ажинахата ридан ли талибил илм. Илим талап кылуучуларга периштелер дагы ыраазы болуп канаттарын төшөйт. Ва иннал алима ястагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил ард хатта ал хитани фил ма. Илим үйрөтүүчүгө, аалымдарга асман менен жердеги бардык тирүү жандар истигфар айтат, дуа кылат, керек болсо суудун астындагы киттер дагы истигфар айтат. Ва фадлул алим алал абиди кафадлул камари ала сайрил кавакиб. Ал эми ибадат кылуучу менен аалымдын айырмасы, жылдыздар, асманда жылдыздар көп болуп, ай аябай толо болгон учурда көзгө аябай сулуу, кооз көрүнгөн сыяктуу мына ошондой айырмасы бар деди. Иннал улама варасатул анбия. Чындыгында аалымдар пайгамбарлардын мураскору. Ал эми пайгамбарлар болсо эч кандай алтын, күмүш таштап кеткен жок, бирок алар варрасу илм, артынан илимди калтырып кетти дейт. Фаман ахаза бихаззин вафир. Ким ошол илимге жеткен болсо, илимди алган болсо, ал чоң бир ийгиликке жеткен болот деп мына ошол хадисте айтылып атат.
мына ошондуктан биз колдон келишинче мына ошол илимге, билимге аракет кылалы, балдарыбызга да билимдүү кылып окутуп, жакшы азыркы жаңы илимдерди үйрөтүп, колдон келишинче мына элибиздин өнүгүп өтүүсүнө, экономиканын өсүүсүнө, социалдык жактын дагы бир жакшы бир өнүгүп өсүүсүнө салым кошо турган болсок, мына ошол илимдин артынан кошкон салымыбыздын ар биринин артынан Алла Таала соопторду жазып турат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Иза мата ибна адама инқата амалуху илля мин саласин" дейт. Эгер адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин артынан болгону 3 эле иши калат дейт. Мындайча айтканда, ошол 3 иштин артынан Алла Таала кыяматка чейин эч бир үзгүлтүксүз соопторду жеткирип турат дейт. Мына ошол иштердин эң алгачкысы садака жария дейт. Бир кайрымдуулук иш кылынган болсо, мына ошол кайрымдуулук ал жол салынса, суу чыгарылса, каналдар казылса, дарактар отурулса, эгин эгилсе, же көпүрө салынган болсо, же мектептер, больницалар, бала бакчалар салынган болсо, мына ошол жерлерди социалдык объектилер болуп, ал жерлерге ден адамдар пайдаланса, мына ошонун сообу дайыма жетип турат экен. Демек, жалпы эле кайрымдуулук иштери. Экинчи илмун юнтафау бихи дейт. Бир пайдалуу илим алып, ошол илимди башкаларга үйрөткөн болсо, же бир китеп жазган болсо, же ушундай ар кандай азыркы жетишкен технологиянын жетишкен учурунда колдон келишинче ар кандай тармак менен илимдерди таратып, ошондон адамдар пайда алган болсо, мына ошол пайданын сооптору бул кыяматка чейин ошол адамга жетип турат экен. Мисалы, илим окуган адам алым болуп, же окумуштуу профессор болуп, өзүдөн кийинки муунду окуткан болсо, ал муун кийинки муунга сабак берип, үйрөтүп окуткан болсо, мына ошолордун баарынын сообу дагы эч бир үзгүлтүксүз жетип турат дейт. Мына ошондуктан биз илим билимге көбүрөөк басым жасаган болсок, бул дүйнөбүз үчүн, акыретибиз үчүн өтө пайдалуу болот. Акыркысы бул валадун солихун яду лаху, бир адам артынан кыздарды, балдарды калтырган болсо, перзенттерин, алар ошо ата энесине бата дуа кылып турган болсо, мына ошо бата дуа кылыш үчүн дагы илим керек экен, ошонун дагы өзүнүн илимин билиш керек экен. Мына ошондуктан ушул бата кылуу, дуа кылуу, ата энесинин аркасынан истигфар айтуу, Куран окуп бата кылуу дагы мына ошол сооптору үзгүлтүксүз ата энесине жетип турат дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче баарыбызга белгилүү болгондой, бул дүйнө убактылуу. Эгер көп эле мактанган болсок, 100гө чыгарбыз, балки андан бир аз ашарбыз, бирок баары бир бул дүйнөдөн өтөбүз. 950 жыл жашаган Нух пайгамбар деле бул дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Мына ошондуктан биз аз дүйнөдө акыретибизди абат кылганга, куруу үчүн аракет кылган болсок, мына ошол соопторду жыйнаганга, жакшы иштерди аткарганга, илим алганга бизде жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болгон учурда, мына ошолорду колдонуп калган болсок, бул ар бирибиздин өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, мамлекетибизге, эң негизгиси түбөлүктүү жашоодо акыретибизге өтө пайдалуу болот экен. Мына ушул адамдын артынан дагы жете турган көптөгөн сооптор иштерди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экинчи бир хадисте айтып атат: "Инна мимма ялхaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi" дейт. Төмөнкү жакшы иштер момун мусулман бул дүйнөдөн өтсө дагы артынан сооптору жетип турат дейт. Анын биринчиси карагаңыздар, Пайгамбар айтты: "Илмун нашараху", илим алып, ошол илимди жайылткан болсо, тараткан болсо, "Авваладан солихан таракаху", же артынан ыймандуу балдарды, кыздарды таштаган болсо, алар бата дуа тилек кылып турган болсо, "Ау мусхафан варрасаху", же бир Куранды өзүнөн кийинкилерге мурас кылып калтырган болсо, "Ау масжидан банаху", же бир мечитти куруп элге калтырса, эл ошондон пайдаланса, мына ошол мусхаф, Куранды калтырганда деле ал да өзүнчө илим. Мечитти куруп калтырса, мечитте канчалаган сабактар өтүлөт, баяндар айтылат, таалимдер болот. "Ау банаху байтан либни сабил", же жолоочулар үчүн үй салып койгон болсо, ач калганда, чаңкаганда, үйсүз калганда ошол жерге жатып, эс алып, кайра сапарын улай турган. "Ау нахран ажраху", же каналдарды казып, суу чыгарып, эгинге суу чыгарган болсо, айылга пайдалуу болсун, эгин өнүп өссүн деп. "Ау садакатын ахражаха" дейт. Же бир чөнтөгүнөн садака чыгарып, зекеттерин, садакаларын берген болсо, мына ошол жашоосунда ушул иштерди аткарган болсо,
чындыгында анын сообу кыяматка ал адам үчүн жетип турат дейт. Мына ошол соопторду чындыгында Алла Таала чын ыхлас менен кылгандарга берген болсо, анын пайдасын кыяматта көрүп, анын негизинде Аллах субханаху ва таала мына ушундай жакшы кайрымдуулук иштерди кылгандарды, жакшы элге пайдасы тийгендерди мына ушундай өзүнүн жакшы бейиши менен сыйлаймын деп айтып атат. Чындыгында илим өтө маанилүү, өтө зор болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде мындай деп атат: "Инна Аллаха ла яқбиду илма интизаан янтазиху минал ибад." Аллаху субханаху ва таала bir адамга илимди бергенден кийин ал илимди анын көкүрөгүнөн сууруп албайт дейт. Валакин яқбидул илма биқабдил улама. Бирок Аллаху субханаху ва таала илимди ошол алымдын жанын алуу менен илимди алып кетет дейт. Мына ошондуктан азыркы биздин бар окумуштуу алымдарыбызды урматтап, сыйлап, илимдеринен пайдаланып калуу бул чындыгында ар бир замандын учурдун талабы болуп эсептелинет. Андан өтүп кеткенден кийин ушундай болду эле, тигиндей болду эле дебестен, чыныгы илимин пайдалануу биз үчүн чындыгында өтө пайдалуу болот. Ал эми ошол алым илими менен бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин демек ушундай бир убакыттар келип калат дейт пайгамбарыбыз. Илимдүү алым калбай калып, же бир жакшы илимдүү башчы калбай калып, адамдар бир надан, илими жок билимсизди башчы кылып шайлап алышат. Ал бир өкүм чыгарганда, бир башкарганда өзүн дагы башкаларды дагы адаштырат дейт. Мына ошондуктан бардык тармакта өнүгүп өсүү үчүн бизге чындыгында бул илимдин пайдасы өтө зор. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Бул дүйнө 4 адам үчүн" дейт. Анын биринчиси абдун разакахуллаху маалан ва илман. Bir адамга Алла Таала илимди да берди дейт, мал дүйнөнү да берди. Бирок ошол илимди дагы, мал дүйнөнү дагы ал таквалык менен колдонду. Ошол илими менен Алла разы боло турган, акчасы менен Алла разы боло турган иштерди аткарды. Ал илими, ал акчасы менен туугандык мамилелерди бекемдеди. Жана ошонун акысын билип, садака зекеттерин берди дейт. Мына ушул адамдын абалы эң бир жогорку даражадагы абал деп эсептелинет экен. Экинчи бир адам абдун разакахуллаху илман ва лам ярзукху малан дейт. Bir адамга илим берди, бирок ага Алла Таала көп эле мал дүйнө берген жок. Бирок анын ниети туура болуп, менде илим бар, бирок акчам да болгондо жанакы бир жакшы иштеткен бир тууганга окшоп акчамды дагы жакшылык нерселерге иштетет элем деп ниет кылса, ошол биринчи адам менен экинчи адамдын алган сооптору бирдей болот деп айтылып атат. Ал эми bir адамга Аллаху субханаху ва таала акча берди, мал дүйнө берди, бирок илим берген жок дейт. Бирок ошол акчасын, мал дүйнөсүн туура эмес иштетип салды. Билимсиздиктен туура эмес жактарга иштелип салгандыктан ал малында таквалык да кылган жок, жакшылык иштерди да кылган жок, туугандык мамилени да байлаган жок, анын акысын да билген жок. Мисалы зекетин, садакасын да берген жок. Демек бул адам эң бир жаман орундагы адам деп аталынды дейт. Ошондой эле төртүнчү адам, жана биз айткан 4 адам деп төртүнчүсү, bir адамга Алла Таала илим да берген жок, мал дүйнө да берген жок, бирок эгер менин мал мүлкүм бар болгондо, жанакы 3-чү адамга окшоп, малын ар тарапка ысырап кылып сарптап, туура эмес жактарга сарптаган адам сыяктуу сарптайт элем деген болсо, демек экөөнүн күнөөсү чогуу бирдей болду дейт. Мына ошондуктан биз илимди алганда дагы чын Алла үчүн алышыбыз керек. Аны туура пайдалануу үчүн алыш керек. Же бир чоң бир текебер болууга, адамдардан үстөмдүк кылууга, же бир мал дүйнөгө жетүү үчүн алуу, бул биздин шариятыбызда дагы туура эмес болуп калат. Керек болсо шарият илимин дагы ошол туура эмес максатта, рия үчүн, кожо көрсүн үчүн, бирөөгө мактануу үчүн, элге мактануу үчүн болуп калса, анда бул дагы анын пайдасы жок болуп калат экен. Мына ошондуктан биз мына ушул рия, кожо көрсүн нерселерден дайыма сактануубуз бул ар бир момун мусулманга милдеттүү болуп эсептелинет. Чындыгында бакы адамдар пайгамбардын хадисинде келгендей, кээ бир нерселерге ичи тарлык кылбаш керек дейт. Көп эле ашыкча суктана бербеш керек дейт. Бирок ушул эки нерседе пайгамбарыбыз айтат, суктанып ошол нерсени кааласа болот дейт.
ла хасада илля фиснатайн дейді. Ошо эки нерседе ичи тарылык жок дейт. Биринчиси, Алла Таала бир адамга мал дүйнө берип, ошону шарият жолунда иштеткен болсо, экинчиси Аллах субханала таала бир адамга Куранды берген болсо, аны жаттаган болсо, жаттап артынан данышмандык менен ошол нерсени элге жеткирип аткан болсо, ушул эки нерседе эч кандай ичи тарылык жок экен. Ой, менин балам деле, мен деле ушундай болсом деп суктанган болсок, бул өтө сонун деп эсептелинет. Мына ошол илим менен ибадат кылуучунун айырмасындагы алымдарыбыз айтып кеткен. Бул жерде айтат, кыяматта бейишке кире бериште өтө бул дүйнөдө илим аз болсо дагы чыныгы таквалык ибадат кылым менен келген адамды Аллах субханала таала бейишке кире бер деп бейишке киргизет экен. Ал эми илим окуган алымды мына ошол жерде тургундагы эшиктин оозунда дейт, бейиштин каалаган адамды өзүң менен кошо бейишке алып киргин деп айтылат дейт. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат экен, бул пайгамбарыбыздын хадистеринде келип калат, бир саат илим алуу, пикир кылып, ой пикир кылып, таквалык менен, жакшы ихлас менен илим алуу 70 жылдык ибадаттардан дагы жакшы деген дагы бизде накыл сөздөр айтылып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, инналлаха ва малаикатаху, Алла Таала жана периштелери, асман менен жердеги бардык жандыктар, керек болсо жердин астындагы кумурскалар, деңиздин океан ичиндеги багы киттер, балыктардын бардыгы мына ошол муаллимун наса хойр, адамдарга жакшылыкты үйрөткөндөргө, алымдарга, окумуштууларга өздөрүнүн истигфар дуаларын айтып турат дейт. Мына ошондон бул дагы өтө бир жакшы адамдын пайдалуу иштерди аткарганга түрткү болгон нерсе болгондуктан, келиңиздер биз колдон келишинче ошол илим алып, илим окуп, ошонун негизинде жакшы иштерди аткарганга дайыма аракет кылалы. Урматтуу мусулман бир туугандар, бизде имам Али радиаллаху анхунун баягы илим жана мал дүйнөнүн экөөнүн ортосундагы айырмачылыкты ушундай бизге түшүндүрүп кетиптир. Ал айтат, илим акчадан 7 нерседе жакшы дейт. Биринчиси, илим бул пайгамбарлардын мурасы. Аны алып калган болсок, чоң жетишкендикке жетебиз. Ал эми мал мүлк болсо, бул фараондордон калган бир байлык дейт. Эгер аны туура иштетпесек, адамды балки башка туура эмес нерселерге алып барып коет. Экинчиси, илим ла юнкасы бин нафакати. Илимди берген сайын, айткан сайын, жазган сайын, ал эч качан азайбайт, ал көбөйө берет дейт. Ал эми акчаны сарптаган сайын, ал азая берет. Акча дайыма сактаганга муктаж дейт. Банкта сактайбыз, сейфте сактайбыз, чөнтөккө салабыз, үйдө кайсыл жерде болбосо биз мал мүлктү сактап жүрөбүз. Ал эми илим болсо, Алланын амири жардамы менен илимдүүдү сактайт дейт. Эгер таквалык кылган болсо, жакшы амал кылган болсо, анын илими кайсыл жерде болбосун өзүнө пайда берип турат дейт. Бул чыныгы капиталы анын илими деп аталат экен. Төртүнчүсү, илим адам менен кошо акыркы сапарына барып кабырга чейин кирип кетет дейт. Ал эми мал мүлкү, дүйнөсү, бала чакасы бул дүйнөдө калып кетет. Акчаны, мал мүлктү Алла Таала момунга да, капырга да бере берет экен. Ал эми чыныгы илимди Аллах субханала таала момун мусулман адамга гана берет дейт. Алтынчы айырмачылыгы акча менен илимдин, адамдардын баарыгы өзүнүн дини иштеринде илимдүүлөргө муктаж болот дейт. Ал эми акчалууларга муктаж болбойт. Акыркысы, ал илму юкаввир ражула алал мурур ала силат. Илим алып, аны менен таквал артынан таквалык жашоо менен жашаган, кыяматта биз эсеп китеп болордан кыл көпүрө бар дейбиз. Мына ошол кыл көпүрөдөн өтүп кеткенге өтө жардам берет. Ал эми акча, мал мүлк аны тосуп коюшу мүмкүн. Аны кандай иштеттиң, кандай сартадың, кай жактан таптың деген аябай көп суроолор көп болушу мүмкүн. Мына ошондуктан илимдин баардык жактан пайдалуу экендигин бизге имам Али ибн Аби Талиб өзүнүн ушундай бир данышман сөздөрү менен айтып кетти. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче илим алганга аракет кылалы, өзүбүз дагы, балдарыбыз дагы,
айлана чөйрөбүздү дагы пайдасын берүү үчүн биз чындыгында илим менен куралданбасак өнүгүү да болбойт, өсүү да болбойт. Мына ошондон дайыма колдон келишинче Кур'ан жаттап, шарият илимдерин алып, башка илимдерге да аракет кылып, ошол илимдин негизинде өнүп өсүүбүзгө аракет кылышыбыз керек. Бекерден биздин кыргыз элибизде айткан эмес, билимдүүгө дүйнө жарык деп. Мына ошол билимдин, илимдин артынан Кудай буйрса чоң бир ийгиликтерге жете алабыз. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, бизге келген кээ бир суроолорго жооп бере кетсек, жаратуучу Алланын 99 сыпаты менен зикир кылганда я деп баштайбызбы? Көбү аль менен башталат го. Мисалы, я аль-хафиз деп айтабызбы дейт. Чындыгында бул Алла Тааланын 99 ысмы бар, барыбызга белгилүү. Аны я деп баштасак болот, жөн эле аль деп да баштасак болот. Мына ошонто мисалы ар-рахман, ар-рахим деп да баштасак болот. Негизи мына ушул нерсе көбүнчө жайылган мына ушул. Даарат алганда моюнга мас тарткан Ханафи мазхаб боюнча мустахаб, башка агымдагы туугандарыбыз бид'ат дейт. Анан биз Ханафи мазхаб кармап жүргөндөн кийин бардык мустахабтарды аткарабыз керекпи же чын эле бид'атпы? Чындыгында даарат алганда моюнга мас тартуу бул бизде мустахаб амалдардан деп эсептелинет. Бул жакшы көрүлгөн амалдардан. Биздин мазхабыбызда биз бул амалды аткарабыз. Мустахаб амал болгондуктан биз аны аткарбай коюу, ким аткарбай койсо күнөө болду, дааратуу туура эмес болуп калды деп эч качан айтпайбыз. Бул ошол биздин ыктыяр китебинде, Хидая китептеринде, ошол эле Тасили Дарури китептеринде, Фикл Ханафи Сабихил Жадид деген китептерде ошол даиф хадистер менен болсо дагы айтылган. Балки бид'ат дегендерге ошол хадистер жетпеген болушу мүмкүн. Бизде мына ушундай талаш маселелерди кайтаруу, аны жокко чыгаруу туура эмес деп алымдарыбыз айтат. Ошондон биздин мазхабта бар болгондуктан биз өзүбүздүн мазхабка амал кылып, ошол мас тартууну дайыма уланта беребиз. Кантип туура дуба кылуу керек? Чындыгында туура дуба кылуу үчүн эң биринчи ихлас керек. Чын жүрөктөн дуба кылуу керек. Кылган күнөө иштерге тоба кылыш керек. Кыбланы караш керек. Колду мына ушундай көтөрүш керек. Баягы биз сурап атканда, мында көчөдө биз көрөбүз го, мында кээде бир сураган тилемчи адамдар кандай сурайт, колуну моундай кылыпчы. Биз дагы ушундай кылып колубузду көтөрүп Алла Тааладан сурайлы. Уд'уллаха ва антум муқинуна бил ижаба дейт пайгамбарыбыз. Силер дуа кылгыла чын ишеним менен. Алла Таала бизге бул дуабызды кабыл кылат деген ишеним менен дуа кылгыла. Ким колун көтөрүп Алла Тааладан сураган болсо, ал колду Алла Таала куру кайтарбайт деген пайгамбарыбыздын дагы хадиси бар. Ажырашкандан кийин күйөө багыш керекпи же милдеттүү эмеспи? Иштейин десем балам кичинекей. Эгер жашаганга мүмкүнчүлүк жок болуп ажырашып кеткен болсо, ажыраш талагын алгандан кийин эле аял адам 2 ай же болбосо тагыраак айтканда 3 этеккир иддага отурат. Мына ошол 2 айдын ичинде күйөөсү багууга милдеттүү болуп эсептелинет. Ал эми ошол 2 ай же тагыраак айтканда 3-чү этеккири бүткөндөн кийин анын иддасы бүтөт. Толук күйөөсүнөн ажырайт, үзүлөт. Андан кийин ал өзүнү багууга өзү милдеттүү болот. Же агасы, же ата энесинин колуна барыш керек болот. Ал эми калган кичинекей кызыны багуу бул ошол ажырашып кетсе дагы күйөөсүнүн милдети болуп эсептелет. Анткени ал кыздын атасы да, атасы аны багууга милдеттүү деп эсептелинет. Апасы кызына үшүрүн берсе болобу? Жок, апасы кызына үшүрүн берсе болбойт. Жаңы үй бүлө куруп жатканда той өткөргөндүн ордуна Меккеге барып келсе болобу? Ажылыкка же умрага? Ооба болот. Эмне үчүн болбойт? Бирок ошол үйлөнгөндө бир аз болсо дагы, бир кой союп болсо дагы кичине элди чакырып, батасын алып койгон бул жакшы болот. Аулим валау бишатин деген пайгамбарыбыз айткан бир сахабага, бир кой союп болсо дагы бир аз тойча кылып койгун деген себеби бул береке болот, дуалар болот. Эми көп ысырап кылбастан бир аз өткөрүп туруп, андан кийин эгер каражат болсо, Меккеге, умрага же ажылыкка барып келген болсо, бул аябай сонун болот. Биз жолдошум экөөбүз намаз окуйбуз. Жолдошум алдыда, мен аркада. Ошондо жолдошум имам болууга ниет кылабы же ниет кылбай эле окуй береби? Эгер жолдошуңуз алдында, сиз артында ниет ыктыда кылсаңыз, окусаңыз, жолдошуңуз ниет кылыш керек, артында аял адам турат деп дагы ниет кылып коюш керек.
Ал ниет жүрөгүндө болсо жетиштүү деп эсептелинет. Мен багымдатка тура албай жатам, 9-дарда окуп койсо болот дейт го. Ошондо окуп коем, ошол туурабы же болбойбу? Негизи биз намазды өз убагында окушубуз керек. Эми ар кандай себептер менен уктап кала турган болсок, анда ошол саат 12-лерге жеткирбей окуп коюш керек. Окуганда сүннөтү, фарзы, казасы чогуу окулат. Жакшы, жаман сөздөргө таасирленебиз. Көбүнчө жаман сөздөргө таасирленебиз. Чоңдорго кантип насаат айтабыз? Айтсаң урушса гыйбат, күнөө иштесең жанында олтурасың, айла жоктон ата-энең болуп калса гыйбат айтканда уккан киши да күнөөкөр болобу? Эми чындыгында адамдын өзүнө айткан болсоң, бул гыйбат деп эсептелинбейт. Гыйбат деген жок адамды сүйлөгөндү гыйбат дейбиз. Мына ошондон эгер алдыда болгон болсо, бул туура болбой калды, бул туура болду деп айткан бул гыйбатка кирбейт. Бирок эми ата-эне болуп калган болсо, бир туура, жакшы сөздөрдү тандап, андан кийин айтканга аракет кылыш керек. 18 жаштамын, 12 жашымдан намаз окуганмын, бирок бир айлары окусам, бир айлары окуган эмесмин. Суроо: каза намаздарымды кантип жана кандай тартипте окуймун? Каза намаздарды бир убакытты билип алып, бир убакытты коюп туруп, мисалы, бир күндө 5 убакыттын намазын окуймун деп, мисалы, анан ошол эң акыркы окулбай калган баамдаттын, эң акыркы окулбай калган пешиндин, эң акыркы окулбай калган асырдын каза намазын окудум деп окуй берсеңер, бир ай окусаңар токтотпостон мурдагы бир айдан кутулган болосуңар. 2 ай окуган болсоңор, мурдагы 2 айдан кутулган болосуңар. 2 жыл болду жашаганыбызга, адилеттүү болуң десем боло албайм дейт. Анда мени бошотуң десем макул деп койду, талак өтөбү дейт. Жөн эле бошотуң десем макул деп койгону менен талак өтпөйт. Талактын өзүнүн сөздөрү бар. Мына ошол сөздөрү менен айтылыш керек. Макул дегенден кийин бул макул талак берем дегени. Бирок качан берет, кандай сөздөр менен берет, мына ошол нерсе белгисиз. 2 жылдан бери адилеттүү болуң деп жүрдүм. Ызама тийип катуу сөздөрдү айтып жүрдү. Эми не кылышымды билбейм, кайда барам? Силер келгиле, күйөөңөр менен келсеңер, бизге муфтиятка маселеңерди карап бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Дагы бул сөзүн улап атат: мен ишенем, аялдардын укугун коргойсуздар. Билесиздер, азыр 2-чи, 3-чү аял алгандар көбөйдү, бирок адилетсиз болушууда. Көп аялдар депрессияга түшүп, ден соолуктарына начарлайт экен. Эми ушинтип улана берсе, бизден төрөлгөн балдар кандай тарбия алат дейт. Ооба, чындыгында туура маселе козголду. Бир аялды алгандан кийин аны толук камсыздоо, турак жай менен, кийим кече менен, окот аш менен камсыздоо бул эркектин милдети болот. 2-чи аял алган учурда деле, ошол 2-чисин деле бирде 2 үй бүлөнү камсыздоо бул эркектин милдети болуп эсептелинет. Эркек эгер адилеттүүлүү боло албаса, бул жерде айтып атпайбы, адилеттүү боло албай жатам деп. Эгер адилеттүү боло албаса, анда 2-чи, 3-чү, 4-чү айылгандын таптакыр кереги жок, балки арам да болуп эсептелинет. Эгер адилеттүүлүк кыла албаса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Адам эгер үйлөнүп, 2 аял алып үйлөнүп, адилеттүү кыла албаса, бир жагын таштап, бир жагын эле тарта берсе, кыяматта адам 2-ге бөлүнүп, Алланын алдында эсеп китеп суракка барат дейт. Мына ошондон биз өтө этият болушубуз керек. Анткени ал жерде адамдын акысы бар, балдардын акысы бар, укук милдеттери бар, анын жообу бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Кафа бил мари исмен айюдайя кута ахлихи" дейт. Бир адам чоң күнөө кылды деп айтсак болот, эгер ал адам үй бүлөсүнүн оокатын жок кылган болсо, аларды карабай койгон болсо, таштап кеткен болсо деп, мына ошол хадисте айтылат. Аял киши сүйлөп жөнөтүп жаткан аудиолорду башка группага, мисалы туугандар группасы бар, ал жерде тууган эркектер бар, ошого окшош группаларга жөнөтсөк болобу же болбойбу? Эми чындыгында ошол пайдалуу болсо, жалпы элге пайдалуу болсо, анда жөнөтсөк болот. Андан жөн эле болбогон пайдасыз нерселерди жөнөтө берген бул жакшы эмес. Гусул алгандан кийин дарат албай намаз же Куран окуса болобу? Ооба, гусул алгандан кийин дарат алыштын кадети жок. Негизи өзү гусулдун тартиби, адеби биринчи дарат алуу менен башталат. Андан кийин жуунуп чыгып кетебиз. Бул дараттуу болуп эсептелинет. Эгер биринчи дарат албай баштаган болсок, ооз мурунга суу алынган болсо, жуунган болсок, бирок жуунуп бүткөндөн кийин дарат алуу шарт эмес, дараттуу деп эсептеле берет. Күбөсү жок кыйылган нике өтөбү?
Күбөсү жок кыйылган нике таптакыр өтпөйт, нике деп эсептелинбейт. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө нике кыйганда күбөлөр болуусу шарт. Ата эненин уруксаты болуусу милдеттүү шарт болуп эсептелинет. Мына ошондуктан молдокенен сырткары 2 жаш, андан кийин 2 эркек же 1 эркек, 2 аял болгон болсо, бул туура болуп эсептелинет. Эгер ким никеси жок эле бир имамдын алдына барып, же бирөө эле, мисалы имамдар кыйбайт никесиз, баягы никесиз эмес, жанагы имамдар күбөсү жок нике кыйбайт. Кээ бир учурларда жөн эле билбеген адамдар нике кыйып коюшу мүмкүн. Ошондо эгер отуруп эле силер отургула, мен өзүңөр никеңерди кыйып коем деп экөөнүн никесин кыйып койсо, же болбосо кээ бир учурларда бизге суроолор келип калат, экөө отуруп эле бири-биринин никесин бирине кыйып алат. Мына ошол учурларда бул нике жараксыз деп эсептелинет. Сөзсүз түрдө барып никени жаңылап алыш керек болот. Бул жашоодо күнөөлөрүбүздүн айынан сыналып жатабыз деп билем. Анда күнөө кылбай, сооп иш кылып, ибадат менен жүрсөк, садака берип, анда бул жашоодо сыналбай калабызбы? Себеби уккамда астагфирулланы айтып жүрсөңөр эле азаптабайм деп. Эми чындыгында Аллах субханала таала адамга сыноолорду жиберип турат. Бул дүйнө өзү сыноонун дүйнөсү. Алла таала Куранда айтат: "Ва ланабулуганнакум бишайин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфуси ва самарат" дейт. Биз силерди сынайбыз дейт. Көптөгөн нерсе менен, эгин жок болуп калуу менен, жаныңарды алуу менен, оору берүү менен, коркунуч менен, жакын адамыңарды алуу менен сынайбыз дейт. Мына ошондо бул сыноого биз сабырдуулук менен карап, чыдамкайлык менен кабыл алышыбыз керек. Кээде садака берсек деле, жакшы ибадаттарды аткарсак деле Алла тааладан бизге сыноо келип турат. Балки биздин ыйманыбызды текшерүү болуп эсептелет. Ыйманыбыздын бекемдигин билүү болуп эсептелет. Биз ошол кандай гана сыноолор болбосун, ошону баары Алладан деп сабырдуулук менен кабыл алып жашай бергенге аракет кылалы. Чындыгында Аллах Куранда келет, ким астагфирулланы айтып жүргөн болсо, аны азаптабайм деп. Чындыгында астагфирулланы айтып жүргөн адам, анын тили да таза болот, жан дүйнөсү да таза болот, жүрөгү да таза болот, айлана чөйрөсү менен да жакшы мамиледе болот. Шарият көрсөткөн жашоо менен жашагандыктан башка бирөөлөргө такыр зыянын бербейт деген маани маңыз чыгат. Менин жездем жаңа жылдын эртеси майрамдап келген убакытта ичкенби жокпу билбеймин, эжеме 3 талак берген. Анан эжем биздин үйдө эле, жездем биз жок маалда кетип жүрүп бир кыз көрүштү. Жездем ал сөздү кандай айтканымды билбеймин дейт. Ошто 4-5 молдодон сорсак кандай болот деп, алар жок деп айтышты. Азыр 4 баласы бар, жашап жүрүшөт Москвада. Эми чындыгында талак маселеси өтө чукул, терең, маанилүү маселе болгондуктан мындай көрсөтүүлөрдөн же телефондордон эч качан жооп бере албайбыз. Эгер ушул биздин алдыбызга экөө келип отурса, андан кийин сүйлөшсөк, себеби кандай абалда айтты, эмне деп айтты, айтор аябай суроолорубуз көп. Ошолор тактагандан кийин анан талак түштүбү жокпу, биз акыркы жоопту бере алабыз. Анан териштирип сурамайынча биз жооп айта албайбыз. Анан келип кайрылып көрүшсүн. Кыямат күнүн 13-чү белгисинде Алла абаны булгап коет, жана оору көп болот. Анан кыямат күнү башталат дешет, ошол чынбы? Чындыгында кыямат белгинин кичинекей белгилери бар, андан кийин чоң белгилери бар деп айтылат. Азыркы бул суроодо айтылгандар баардыгы кичинекей майда чүйдө белгилеринен баардыгы болуп келатат. Кыямат күнү бир күн болот. Мына ошого чейин биз аны күтө бербестен, биз азыртадан жакшы амалды аткарганга аракет кылалы. Себеби бизде накыл айтылган сөз бар: "Ман мата факат камат кыямату" дейт. Ким бул дүйнөнү өткөн болсо, ага кыямат башталды дейт да. Андан качан кыямат болот деп күтүп жүрө бербестен, биз азыртадан жакшы амалдарды аткарганга аракет кылалы. Түшүмдө альхамдулилля, Аллаху акбар деп жүргөн болом. Кээде корком, кээде сүйүнөм түшүмдөн, бирок көбүнчө жаман түш көрүп жатам. Басырык басып уктагандан коркуп калдым, эмне кылсам болот? Жаттарда дарат алып окуш керек болгон дуаларды окуп жатам, баары бир корком. Негизи түшүмдө ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, альхамдулилля деген сөздөрдү айткан аябай жакшы. Бул Алла таалага жакындыктын, жан дүйнөнүн тазалыгынын, бир кайгы капада болсо ошондон кутулуунун, бир мүшкүл иштери чечилүүсү. Негизи эле бул сөздөрдү түштө айткан өтө жакшы, өтө жагымдуу, жакшы жашаган десек болот. Ошондон силер коркпостон эле ошо жатардан алдың, даратты алып келип туруп, Фатиханы окуп, Аятал Курсини окуп, Ихлас сүрөсүн, Муаввизатейнди окуп,
өзүңүзгө дем салып, колго дем салып, бардык денеге сүртүп уктай бериңиз, коркпоңуз. Мына ошондон акырын барып Кудай буйрса жоголуп кетет. Биз жашаган үй атамдын инисине таандык. Атамдын иниси биздин үйдү кээде залогко коюп акча алат. Тагыраак айтканда, инисинин бизнес чарбасы бар. Ошондо биз жашап жаткан үй бизге залакасы тийип, акыретте абалыбыз кандай болуп калат. Бул силерге такыр залакасы тийбейт. Үй ошонуку болгондуктан, бирок аныкында силер жашап тургандыктан, ал үйдүн ээси эмне кылса, ошонун өзүнө болот. Зыяны дагы, пайдасы дагы өзүнө. Жамаат менен окула турчу намаз кандай ниет кылабыз? Жамаатта эгер бара турган болсок, биз ыктыда кылабыз имамга уюп коебуз. Уюдум ушул имамга же ыктыда кылдым ушул имамга деп гана айтабыз. Апам өтүп кеткен, жалгыз кызмын. Кээде апамды аябай сагынам, жүрөгүмдө жалгыз апама болгон сагынуу мени эзип салды. Жолдошумду жакшы көрүү, балдарымды жакшы көрүү анча эмес. Жүрөгүмдүн соккону апам эстеп эле бүтүн мээрим апама кетет. 12 жылдан бери сагыныч кыйнап салды. Эми чындыгында мындай ашыкча бул туура эмес. Ар бир нерсенин чеги болот. Канча сагынсаңар, бул адамда сагыныч болот, бирок ашыкча адам өзүнү кыйноо бул адамга зыян болот. Психологиялык жактан, физиологиялык жактан, анан айлана чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө зыян болот. Мына ошондо эгер балдарыңыздын жакшы тарбия алуусуну кааласаңыз, жакшы окуп, жакшы тарбия алганда балдарга мээримди төгүш керек. Күйөөңүздүн акысын толук аткарышыңыз керек. Ал эми апаңызга 5 убак намаз окуп, артынан бата дуа тилек кылып, Куран окуп турган болсоңуз, эң чоң жумуш кылган болосуз. Мына ошондуктан бир аз жанакындай көп эле ашыкча сагынычты токтотуш керек. Болгону баягы жакшы иштерди аткарып, соогун багыштап, Куран окуп, соогун багыштап, бирок күйөөнүн дагы, балдардын дагы акысын таптакыр унутпаш керек бул жерде. Америкадагы онлайн Amazon магазинде сатуучу катары иштеш үчүн аккаунт керек. Бирок Кыргызстанда ал аккаунтту регистрация кылса болбойт. Ал үчүн Америкада же Европада жашаш керек. Суроо: аккаунтту сатып алсак болобу? Ошол аккаунт эгер уурдалган эмес болсо, бирөөдүкүн тартып алынган эмес болсо, же кандайдыр бир шулуундар, ошондо бир хакерлик менен алып туруп сатып аткан болсо, анда болбойт, арам болот. Ал эми бир адам өзүнүн түзгөн аккаунтун башка бирөөгө сата турган болсо, анда бул жерде маселе жок. Куранды кармап атинсе болобу? Жок, Куранды кармап ант ичкен такыр болбойт. Өлгөндө мал сойсо болобу? Өлгөндө мал сойгон болбойт, тыюу салынат. Анткени ал өлгөн жерде кайгы капа. Бирөө атасын жоготуп атат, апасын жоготуп атат, баласын, бир туугандын жоготуп атканда, кайгы капа болуп атканда, анын өлгөнүнүн үстүнө дагы көмгөн кылып, тиги малын алып келип, эгер атасын жоготуп, аял жалгыз калып, жаш балдары менен калган болсо, эч нерсеси жок болсо, ал эмнени соет? Карыз алыш керек болот, андан кийин кредит алыш керек болот, аны жабыш керек болуш керек, эмне деген кыйынчылыктар келет. Ошондуктан шариятыбызда ал жерде мал, адам өлгөн жерде мал сойгонго тыюу салынат. Малдан акчадан 1 жыл толушу менен зекет берүү парз. Ал эми дыйканчылыктан үшүр 1/10 бериш парзбы, важыппы же сүннөтпү? Үшүр бул ошол эгинден жана мөмөлөрдөн берилет. Аны берүү парз деп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир тууган, ошону баягы эгинди жыйнап алгандан кийин, мөмөнү жыйнап алгандан кийин эле, эгер оңой суугарылган, кайрак суугарылган, каналдан оңой келип суугарылган болсо, ондон бири, эгер кыйналып менен мотор менен же башка суугарылган болсо, 20-дан 1 үшүрүн берилүү милдеттүү болуп эсептелинет. Мен өлүмдү көп эстейм, бассам да турсам да. Намазда дагы өлүмдү көп эстегеним үчүн жүрөгүм тез-тез согуп, ооруп кетет. Ушул кылганым туурабы? Эми өлүмдү эстеш керек. Ал биздин акыретке даярданганга багы өзүнүн жардамын берет, түрткү болот. Бирок чектен ашыкча эскерүү бул балки мындай адам өзүнө мындай башкара албай калса, ден соолукка зыян болушу мүмкүн, акылга зыян болушу мүмкүн, жүрөккө зыян болушу мүмкүн. Мына ошондон баардык нерсени өзүнүн чеги менен кылган аябай жакшы. Уктап атканда ихласты, фалак сүрөлөрүн ичимен айтып аткан болом. Кээде сезип туруп чочуп кетем, неге мынтип айтып жатам деп уктап атканда айтса эч нерсе болбойбу? Жок, эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт.
Кичинекей баланын зарасы денеге тийген болсо эмне болот? Жууш керекпи же кереги жокпу? Жок, эгер зара тийген болсо нажас болот, аны жууш керек. Себеби ага зара тийген болсо аны менен намаз окуй албайсыз, ал нажас болуп калды. Ошондо тийген жерди билип тез жууп тазалап коюш керек. Мен гусул алганда чыйрыгып ооруп калып атам, грипп болуп аябай арыкмын, таяммум кылып окусам болобу? Эми ошол ооруп калам деген катуу коркунуч бар болсо, анда таяммум кылып намаз окусаңыз болот ошол учурларга. А бирок башка учурларда сууду жылытып алып жуунган жакшы болот. Эми кечке эле таяммум ала берген дагы суу бар болсо болбой калат. Чындыгында ооруп калам, оору күчөйүп кетет болгон учурларда, аябай күн суук болгон учурларда бул макул. Канткенде перзенти ислам шариаты менен тарбиялоого болот, эгер атасы динге баш ийбесе. Аял кишиге кыйын болот экен тарбиялоо. Балдарыма колуман келишинче үйрөткөнгө аракет кылам, бирок атасы анын тескерисин көрсөтүп турган эмне кылсам болот. Эми бата кылыңыз, дуа кылыңыз, ошо балдарды туура жолго тарбиялагандан жазбаңыз, колдон келишинче айта бериңиз, күйөөңүзгө да Алла Таала ынсап берсин. Дуа кылалы. Имам менен окуганда ассаламу алейкум ва рахматуллах, ал имаму минал башари вал малак деп айтылабы дейт. Же жөн эле ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтса болобу? Чындыгында имам менен окуганда бул айтылат. Эгер имамдын артында турган болсоңуз, имам сиздин балки сол жагыңызда турган болсо, сиз оң жакка салам бергенде вал малак дейсиз, адам жок болсо, эгер сол жакка салам бергенде имам дагы адамдар да ошол жакта болгонсо, вал башар вал малак деп айтып коесуз ичиңизден. Эгерде күйөөсү аялына машинанын күлүчүн алып айдасаң 3 талак түшүп калат десе, түшөбү? Ооба, талак түшүп калат. Бул шартка коюлган талак деп эсептелинет. Эгер ушундай нерсени аткарсаң, сага талак болсун деп айтып койду. Машинанын күлүчүн алып, барып машинаны айдаган болсоң, сага талак түшөт деген болсо, ошол күлүчтү алып, барып машинаны айдаган болсо, талак түшөт. Эгер такыр машинаны айдаган эмес болсо, талак түшпөй жүрө берет. Мына ошондуктан эми эгер айтылып калган болсо, ошол барып машинаны айдабаш керек, такыр. Акбар деген атты койсо болобу, же туура эмес болуп калабы? Такбирдин сөзү болгону боюнча. Жок, акбар деген атты койсо эч нерсе болбойт. Эч бир маселе жок. Күйөөмдөн талагымды аябай эле кетип калсам, күйөөмдөн талагымды албай эле кетип калсам болобу? Кийин башкага турмушка чыга аламбы? Жок, урматтуу мусулман бир тууган, андай болбойт. Турмушка чыккандан кийин эгер жашаганга аракет кылгыла, жашаганга такыр болбой калган болсо, анда сөзсүз түрдө талакты алып туруп андан кийин кетиш керек. Эгер талакты албай кетсеңер, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл болсо дагы башка бирөөгө турмушка чыга албайсыңар, анткени ошонун никесинде деп эсептеле бересиңер. Ошондон ушул нерсеге өтө олуттуу мамиле жасаш керек. Каза намазын такбирлери үн чыгарып окулабы? Намазда жок, купуя эле окуй беребиз. Модель болсо болобу? Жок, модель болсо айрыкча кыз балдарга модель болгонго болбойт. Ал жерде эмне башкаларга кийим көрсөтүп, фигурасын көрсөтүп, башка нерсени көрсөткөн бул такыр туура эмес. Намаз окуп жатканда жоолук чечилип кетсе, намазды уланта беребизби же кайра окуйбузбу? Эми жоолук чечилгенде багы аураттар ачылбай турган болсо, намаз улана берет. Анан жоолук таптакыр башынан түшүп калган болсо, чачтар ачылып калат, анда намазды кайрадан окушубуз керек болот. А бирок жоолук жөн эле бир байлаган жер чечилип, бирок чачтар эч жер көрүнгөн эмес болсо, анда намазды уланта беребиз. Кыбыланы тээп жаткан болбойт деп коюшат. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, бул чындыгында адептен деп эсептелинет. Кыбыланы биз урматтайбыз, сыйлайбыз, биздин кыбылабыз болот, жүздөнгөн жагыбыз болот, намаз окуйбуз ошол жакка карап, ошондон ал кыбыла жакты тепкен бул адепсиздик деп гана билинет. Аллохума ажирни минаннар деп ар бир намаздан кийин айтса болобу? Ооба, боло берет. Себеби Аллохума ажирни минаннар деген Аллахым мени тозоктун отунан сакта деген бул жакшы бата тилек дуа болот. Колдон келишинче намаздан кийин жөнөкөй учурларда деле айта берсек болот. Башка мас тартканда баштын терисине суу жетиш керекпи
чач коюу болсо аял киши. Жок, башка мас тартканда баштын терисине жетүү таптакыр шарт эмес. Эркектерге да, аялдарга. Мына ошол башка 4-төн бирине мас тарткан болсок парз болот, толук кылган болсок сүннөт болот. Сөзсүз түрдө мындай бакы сүртүп баштын терисине жеткирүү такыр шарт эмес. Жалкоолуктан кантип кутулса болот? Жалкоолуктан эң биринчи бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизе үйрөтүп кеткен батасы бар. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан вал аджзи вал касал. Аллахым мени ар кандай кайгы кабадан, жаман ойлордон, алсыздыктан жана жалкоолуктан саттагын. Вал жубни вал бухл, коркоктуктан, сараңдыктан, ва мин гhalabati дайни, карыз алгандан, ва кахри риджал, адамдардын жамандыгынан сактагын деген пайгамбарыбыздын батасы бар да. Мына ошол батаны айтып жүрөлү, андан кийин келиңиз аракет кылалы. Жалкоолук жакшы эмес. Бардык жактан жакшы эмес. Мына ошондуктан мээнеткеч бололу, аракет кылалы, кыймыл аракетте бололу. Биздин динибиз дайыма мээнет кылууга, жумуш кылууга, аракет кылууга, кыймыл аракетте болууга чакырат. Жаздыктын түбүнө бычак коюп уктаса ширк болбойбу? Эгер ошол бычак мени сактайт десе, анда ширк болот. Ширк болот, ошол нерседен биз сактанышыбыз керек. Сактоочу бир гана Алла Таала. Мен билбестик кылып кашыма татуаж жасаттым эле. 2 жыл жүрөт деген. Азыр 3 жыл болду, өчө эле гусулум өтө береби? Негизи татуаж жасаткан бул туура эмес болбойт. Күнөө болот, арам болот. Ошондон сактаныш керек, жасабаш керек. Эми жасатып алган болсоңор, ошол татуажга коюлган үстүндөгү сыя териге суу өткөрө турган болсо, анда гусул дарат жарай берет. Эми ошол бүткөндөн кийин андан кийин ал ишке кайтпаш керек. Ошол кылган ишти билбестиктен кылдыңар, артынан истигфар тоба кылып койгула, Алла Таала кечирген болсун. Мен дыйканмын, арендага жер алам. Сууга төлөйм, адам иштетем. Дайыма биздики питомник. 3-5 жылда сатка даяр болот. Жумушчуларга жазда, күздө сырткары акча берем. Ушур кандай берем? Эми үшүрүн ошол жерде чыккан баягы пайдасын берип баштагандан бере бересиңер. Балки бул жерге 20дан 1 бересиңер. Андан кийин питомник болгондуктан суулар, арендалар, башка нерселер бардыгы мээнет менен болуп аткандыктан балки 20дан 1 берсеңер болот. Бирок ошол түшүмдү алгандан баштап бере баштайсыңар. Бизде жумушта магазинде списание болгон товарларды тийбегиле. Директор айтат, например, нан, банан кыскасы ыргытылат. Исраф болбосун деп жүрөм, ушул кылганым туура. Эми бул жерде суроо толук болбой калыптыр. Чындыгында бул керек эмес деп списание болгондор эгер ошол жанакындай таштандыга кете турган болсо, бул чындыгында ысырап болот. Ошол жердин жетекчиси менен сүйлөшүп туруп, муктажда башкаларга берүү жолун карап койгон бул туура болот. Ысырапкерчилик бул жакшы эмес. Группа захватта иштеймин, машинада намаз окусам болобу, автомат менен жүрөм. Негизи машинада намаз окуган болбойт. Айрыкча парз намаздарды, себеби намазды биз туруп, рүкүү саждасы менен кыбланы карап окушубуз керек. Бул негизги биздеги көрсөтмө. Кээ бир учурларда машинада болуп калып, убакыт чыгып кете турган учур болуп калса, аябай тар убакыт калган болсо, андан кийин машинадан түшкөнгө мүмкүнчүлүк болбосо, балки аябай каттуу, ызгардуу, суук түшүп, карда, жамгырда намаз окуй албайсың, жанга коркунуч бар, душман бар, жырткыч бар деген, мына ушундай учурларда окуса болот деген алымдардын айткан фатвалары бар. Бирок этияттык үчүн кийин ошол намазды жай баракат учурларда кайтарып койгон жакшы деп дагы айтылат. Ал эми нафил намаздарга бул уруксат берилет. Биз ушул жерге дагы бир карап коелу. Мисалы группа захватта жүрөбү, же сапарда болобу, же башка учурларда болобу, биз дайыма эле ошол иш менен алек эмеспиз да. Кээде пешин намазын карасак 4-5 сааттык убакыт бар, бамтат намазында 2 саат убакыт болушу мүмкүн. Болгону шамда гана бир 30 мүнөттөн 50 мүнөткө чейин убакыт бар болушу мүмкүн. Бирок тез окуганга аракет кылыш керек. Ушул учурларда гана мына ошондой биздеги мындай нерселерди, баягы уруксат берген нерселерди колдонсок болот. Башка учурларда биз эмне кылалы? Баягы жай баракат учурдагыдай намаз окуганга аракет кылалы. Кээде чай ичкенге убакыт табабыз, сүйлөшкөнгө убакыт табабыз, жолдо кафеде киргенге убакыт табып калабыз, кээде жөн эле отуруп калабыз. Мына ошол учурларды биз намазга пайдаланган болсок, өтө туура болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханала таала бүгүнкү айтылган сөздөрдү баарыбызга пайдалуу кылган болсун. Алла таала
баарыбыздын мынакай жума күнүбүздү куттуу берекелүү кылган болсун. Мына ушундай берекелүү күндү аткарган баардык жакшы иштерибизди, дуа зикирлерибизди, Куран зикирлерибизди, кайрымдуулук иштерибизди, эң негизи жума намаздарыбызды Алла Таала кабыл кылган болсун. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр мубарак болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.